Жалал Абадтагы Аз-Захра балдар медресесиндеги 30га чукул бала эми бир гана дин багытында эмес, кошумча кесип үйрөнүшөт. Медресе жетекчилиги атайын долбоордун кол өнөрчүлүк багытын тандап алышкан. Ал үчүн 260 миң сомдук мебель куруучу жабдык шаймандар менен тапшырылган. Биз долбоор менен келишим кылабыз, 3 жылдык. 1 жылда булар өздөрү бардыгын каржылап окутуп берет балдарыбызды. 3 курс негизинде, анан экинчи, үчүнчү жылдары болсо биз өзүбүз бул окууну улантып кетебиз. Улантып, мындан наркы окууларды улантабыз. Келишимде ушундай 3 жыл балдар окутулуш керек, андан кийин жабдыктар ошо медресенин мүлкүнө өтүп кетет. Долбоорго өлкө боюнча мындан башка дагы 9 медресе катышууда. Аларга АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 3,5 миллион сом каражат бөлгөн. Бул суммага медреселер өздөрү тандаган кесипти үйрөтүү үчүн шаймандарды алышат. Эми алар атайын курстарды окутуу менен окуучуларына сертификаттарды тапшырышмакчы. Көпчүлүк медресенин балдары медреседеги окуусун бүткөндөн кийин бир андан ары бир кесип алууга же бир кесиптин ээси болууга бир мүмкүнчүлүк аз да. Ошондуктан бир ушул долбоор келип, бул долбоор кыска мөөнөттүк курстар аркылуу ошо өздөрүнө керектүү болгон кесипти алууга бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Буга чейин аталган долбоорго 15 медресе катышып, жыйынтыгы жакшы болгонун билдиришкен. Алардын бири Баткен облусунун Кадамжай районундагы Имам Азам медресеси. Аталган билим уясында 70ге чукул кыздар болгондуктан тигүүчүлүктү үйрөтүүнү тандап алышкан. Бизге швейный машиналар берген. 5 түстүгө турган, андан кийин 3 операционный, ошол операционнун ичинде тамбырный деп, мына кыргыздын ойма чийме лерни сала турган өзүнчө бир жакшы аппарат экен, ошолордон бери берди. Жалпы каражаты 330 миңдик бизге аппарат жардам берди. Медресе жаштарын шыктарга окутуу долбоору 2014-жылдан бери иш алып барып келет. Анда түрдүү багыт боюнча кесиптер акысыз үйрөтүлөт. Эске салсак, буга чейин медреселерди аяктагандардын документтери эч бир жумушка жарабай, нааразычылыктар жаралган эле. Долбоор болсо ошондой көйгөйлөрдү чечип, кесипке үйрөтүп, жумуш менен камсыз кылууну максаттаган. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары.